Бұл дүниеде бардық осы рызқы мәселесінен қорқа берет екенбіз. Бирок ушуну ойлонуп көрөлүчү. Эки адам ушундай бирдей эле жерге ушундай бир эгин экти дейли, бирдей эле түшүм алды. Бирок эмне үчүн бирөө ошондон берекеттенип кетип атат, бирөө кайра банкрот болуп атат. Эки адам бирдей эле кафе же бирдей эле магазин салып атат, бирөө болсо өнүгүп кетип атат да, бирөө банкрот болуп кайра бекип калып атат. Бардыгы Алланын берекетинен болот. Ankabut surasında Allah Teala baka ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha ve iyyakum. Kançalagan jandıklar bar, özünün rızkısın özdörü götürüp жүрбөйт. Silerdi da alardı da Allah rızkılandırat deyt. Urmatlı bir tuğandar oşon üçün rızkı meselesinin hiç kıcalatqa girmeyli. Allah Teala özünün ilimi menen ar biribizge jete turgan rızkı жазган. Bir gana Allah'dan suranarыбыз kандай rızkı bere turgan bolsa Allah oşonun berekesin bersin. Birde az ele bir nerse berekeli bolot. Az ele bir nerseni balanga berip atkandaysın, oşo adal rızkı bolot dagı balang kuvattуу, balang den sooluktуу, balang namыстуу, balang çeçkündүү, balang kayrattуу, balang ушундай элдин астына чыга турган, sen даңктана турган, көрсөң ушинтип көзүң кубана турган baldары болып қалады. Урматтуу бир туугандар, ошон үчүн дайыма аз нерсебиз болсо дагы ошого канаат кылганга үйрөнөлү. Ушу нерсе мага ден соолугума шифа болсун дейли, тапкан дүнүйөмө Аллага шүгүрлөр болсун деп жашашты. Алла Таала насип кылсын.